Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Мекин Мустафа Кемал Өкем Түркиянын Кыргызстанга болгон жалпы инвестициясы 1 миллиард 400 миллион доллардан ашканын билдирди. Бул тууралуу ал Бишкектеги медиа өкүлдөрү менен болгон жолугушууда айтты. Ал Түркия Кыргызстанды эгемендүүлүгүн жарыялагандан кийин эң алгач тааныган жана Бишкекке биринчи болуп элчи жиберген өлкө экенин белгиледи. Учурда Кыргызстанда Токен энергетика, курулуш жана туризм тармагында 350ге жакын түрк компаниясы иш алып барууда. Эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүсү 2024 жылы 5%га өсүп 1 миллиард 546 миллион долларга жеткен. Президенттер аны 5 миллиард долларга жеткирүү максатын коюшкан. Элчинин айтымында ТИКА Кыргызстанда 1000ден ашуун долбоорду ишке ашырып, алардын жалпы бюджети 88 миллион долларды түзгөн. Алардын катарында Режеп Тайып Эрдоган атындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасы, Skynes Бишкек борбору жана өзгөндөгү балык инкубатор фабрика кирет. Элчи өзгөчө сыймыктануу менен Кыргыз-Түрк Манас университетин белгилеп, быйыл анда медицина факультети ачылганын жана алгачкы 37 студент кабыл алынганын билдирди. Ошондой эле Кыргыз жылдыздары аттуу жаңы стипендиялык долбоор ишке кирип, алдыңкы 11 окуучу Түркияда билим алуу мүмкүнчүлүгүн алган. Элчи маданият жана медиа тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин айтып, түрк тарап Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошууну уланта берерин баса белгиледи.